Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Так, саламатсыңарбы? Мен Атыжан Мыдырысак, мен Азаттыктын кабарчысы боломун. Биз бул жолу мына Оштогу казинолорду тартып жүрөбүз. Буга чейин бир казинонун дарегин алганбыз. Азыр эми экинчи казинонун дарегин дагы таптык. Силер билесиңер, Ошто жанагы негизи эле Кыргызстанда казино ачканга, аны иштеткенге тыюу салынган. Азыр мен мына артымда турат, мына азыр көргөзүп берейин. Так, мына Делюкс деп аталган мейманкана. Бул Оштогу жанагы Наваи көчөсүндө жайгашкан. Так, мына көрүнүп атабы? Ушул Наваи көчөсүнүн баш жагындагы Келечек базарынын маңдайындагы Делюкс аттуу мейманканада, ошонун каптал жагында мына жерде казино ачылган экен. Бул жерден азыр мен мына жерде каарманыбыз бар, ошонун атын жүзүн көрсөтпөй туруп тартып берейин силерге. Азыр биз ичкериге кирдик, тарттык, мына сыртында өзүңөр көрүп турасыңар, мына эч нерсе жок, открыто деп жазылып турат, мына көрүп атасыңар да. Открыто деп жазылып турат. Бирок бул эмне экени көрүнбөйт. Бирок мына жанагы мына доллардын жанагы эмблемалары тартылган сүрөттөр бар, мына чоң шаар. Кыскасы ушундай. Бул жерде эмне экени дайынсыз. Бирок биз азыр эле сиздерге мындай ишендирип айтып кете алам. Ичкериге кирип көрдүк. Ичинде бир нече компьютер сыяктуу мониторлор турат. Анан жанагы кассасы турат. Ичинде эки кыз иштейт экен. Бир жанагы сакчысы турат. Азыр мына жигиттин мен бутун көрсөтүп атам, бетин көрсөтпөй атам. Мына колунан өйдө, көкүрөктөн өйдө тартып атам. Айтсам, мына жерге азыр биз кирдик. Бул жер эмне өзү? Казино. Сен кирип жүргөнсүң? Мен кирип кече бир күндө портерим өткөзүп бердим. Машинамды сатып. Портерде? Портерде. Канча сомдук ал? Ал $5000. $5000? Бар жоон өткөзүп бир күндө өткөздүм. Түнү менен өткөздүм, чыктым. Бурдан башка 2017 көптөгөн акчаларымды өткөзүп жүргөм ушерге. Аккордторум бердим, машиналарымды бердим. Мен эч бир утпайсың да. Акчаны бир мындай чечип бир 20 000 же 10 000 утпайсың. Только жейт. Булар ушулар менен мында охраналар келди окшойт. Булар эмес бекен? Булар азыр машинанын номерун карап калалы. Ушулар болушу мүмкүн толук. 215 экен, АА02 номерлуу. Так, алар бизге келиши мүмкүн ушул машина азыр. Азыр биз түз эфирдебиз. Азыр айтып берсеңиз болот. Канча ут курдун дедиңиз? Канча жылдан бери ойнойсуз ошондо бул жерде? 2017ден бери. 2017ден бери. 2017ден бери 6,5 миллион бердим. 6,5 миллион сом? 6,5 миллион сом бердим. Каяктан таптыңыз анча акчаны? Үйдү саттым. Машиналарды саттым. Полностью. 4 машина бар эле. Адамын, камын, машиналар полный. Бардыгын саттыңыз? Бар жоон саттым. Милицияга арызданбадыңызбы? Могу казиного жанагы тыюу салынган эле дегендей. Ата-энеңиз эмне деп атат? Ата-энем келип, бар жоон кылып, ушу казинолорду жаптырса мен ойнобойт элем. Токтотот элек. Акыркы мен. Азыр бул баланын бүгүн акыркы бир портерим бар эле, ошону келип саттым. Ошону мына жешти, эч план кылбайт азыр. Ушу портер менен тирлик кылат элек, эч план кылбайт. Леви кылам. Азыр 1 мүнөт азыр. Так, мына жерден так, биз эмен тарта кетели. Азыр туугандар, биз бул бала менен биргеликте ичкериге кирип көрдүк. Анан буга чейин жана бизге ата-энеси кайрылды. Ата-энеси ушу балабыз адеп жоголуп кетет. Жоголуп кетип эле анан машиналарды сатат, үйдү сатат. Ушинтип отуруп көп акчаны уткуруп жиберди. Азыр үйдө дээрлик жалаңач калдык деп атышат. Апасы ооруп атыптыр, бирок ошону ооруканага жаткырганга, дарылаганга дагы акчабыз калбай, айлабыз кетип, анан силерге кайрылып атабыз. Милиция көзөмөлдөбөй атат. Укук коргоо органдары муну өздөрү мындай алганда, өздөрү кооруп, өздөрү ушунун үстүндө кепилдигин алып карап турушат деп айтып атышат. Так. Мен айта кетейин, бул бала Ноокат районунан болот. Азыр ата-энеңиздер келебиз дешти эле, кана алар? Азыр келишет. Келсе жакшы болот эле. Азыр телефон чалбайсызбы? Чакырсаңыздар азыр келип өздөрү дагы айтып берсе жакшы болот эле бизге.
Бизга чейин ушул. Эми сени зордоп ойноттубу деп сурап атышат. Туура зордоп ойнотушпайт, бирок эми бул жерде жанагы тыюу салынгандан кийин эми ушуга окшоп өзүн өзү кармай албагандар үчүн атайын тыюу салынган да болчу. Орозодо ойнобой эле койбоптур дейт. Ошо Деликске келсеңиздер чакырдым. Келе бериңиздер да. Келе бериңиздер. Азыр ата-энеси бул жерде турушкан, атасы, апасы, чоң ата, чоң энелери бардыгы келишиптир бул баланын. Анан бул жерде кимдер ойнойт? Мисалы бир канча адам ойнойт сен менен кошо, мисалы сен келип жүрсүң. Келгенде 15-20 адам болуп кетет. Места ham жок болуп калат. Места жок болуп калат. Турушат. Ойнобой. Ойнобой күтүп турушат, кезек күтүп турушат. Кезек күтүп турушат. А бул жерде эмне деп койсо болот ошондой? Ичинде мониторлорду көрдүм, мен казино экенин кантип мындай далилдесе болот? Эмнеси казинонун? Келесиң, акча саласың компьютерге эле. Келесиң 2000, 5000, 10000. Акчаны бересиң, үйгө аласың. Мына ошонун келген балдарды ham тартып койгон. Ошолар ham казино ойногон. Тартып койгон. Казиного келдиңер балдар? Казиноға келишти. А. Казино үзүп кеткен болду. Буга тийбе. Жок, мен өчүрө албайм. Мен азаттыктын оштогу кабарчысы болом, атым Ыдырыс, фамилиям Исак. Жок. Силер кимсиңер өзү? Сана озор. Мен көчөдө турам. Мен көчөдө турам. Жок, мен азыр түз эфирде кетип атат. Азыр ушулчу. Өчүрүп болсо, мен өчүрө албайм. Видеону мен өзүм жумушумду кылып атам. Ошо токтоп турам. Мен атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Мен азаттыктын оштогу кабарчысы болом. Озого кое албайм, себеби азыр түз эфирде кетип атат азыр. Мени өчүрүп коюңуз. Мен өчүрө албайм. Бул жер казино эмес. Эмнени коруйсуң ана? Ошону эле айтып кой. Болду. Мен силерге эч кандай макул. Мен силерге эч кандай суроом жок. Болгону ошол. Казино эмес, ошону эле айтсаңар. Көппү? Сенчи кече? 100 миң уткурдуңбу? 100 миң уткурдум деп мына жигит айтып атат. Азыр силерди ошондо ким жалдаган? Кайсыл мекеме жалдаган? Жалдаган мекемени билесиңер да силер, туурабы? Адамдын аты, мисалы мен жалдасам силер билесиңер да ошону, атын айтып коесуңарбы? Кайсыл мекеме жалдаган? Так. Алып чыгарсың? Жок, күтпө. Так. 102-ге дагы чалып кой дешип атат. 102 азыр эми өзү көрөр эми. Болбосо сиздер азыр урматтуу ушул мына көрүүчүлөр, сиздер 102-ге чалып ушу Деликс, Оштогу Деликс аттуу мейманкананын жанында ошол казино бар экендиги тууралуу, ал жерде ошо журналисттер тартып аткандыгы тууралуу милицияга кабарлап койсоңуздар болот. Азыр мен түз эфирде болгон үчүн телефонум менен чалганга болбойт. Кана келип калышты? Мен азыр мынау ушуну бизге даттангандар азыр биздин жүзүбүздү көргөзбөй эле кой дешип атат. Анан азыр мен алардын жүзүн көрсөтпөй эле тартып берейин. Мына келе аткан киши. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Сиз да ата-энеси, а? Ата-энеси менмин. Мен азыр түз эфирдемин. Азыр бирок азыр жүзүңүздү көрсөт десеңиз көрсөтүп эле тартам, көрсөтпесеңиз көрсөтпөй тартам. Кандай кылып? Жок, урушпагыла. Жок, өзүңүз саглайсаң мен ойнойм. Жок. Келди күрөсөм. Жок, өзүңүз саглайсаң мен ойнодумбу кел. Мен азыр түз эфирдемин. Жок, өчүрө албайм. Жок, өчүрө албайм. Мына жерде силер охрана, кимди охрана этесиңер силер? Ошондо кимди коруйсуң? Мен ишкерге. Ого. Жок, бер албайм. Аз түз эфирде. Мына сарып бер.
Meni muğuntуп салышты азыр. Костюм жыртылды. Бирде тартылып атат. Men ata-enesi olan bu balanın. Bu 3 komünat uy tutturdu. Var жоқты келтіріп, бар жоқты шерге келіп қойып. 6 машинаны барды ұмыттырып, елден шынша мені қарыз қылтырып, азыр мен көшеде қалдым. Не қылышымды білбеймін. Сіздерден сұранамын. Шул іште ал қылып берсіне. Кеше жақында 350 000 сомдық портерді менен уруксатсыз бекітіп апарып, укасынан уруксатсыз апарып, сатып, казиноға келіп, жерде казинода ойнап жүреткен. Biz bilbeydi ekemiz, 2 жылдан beri şehirde oynaydı eken. Baldara'dan gelip сұрадық. Şehirde aytıştı, şehirde neme kılışı otatken, oynaşatken. 2 gün, 3 günden ben izleyip buna balanı yem taptık. Balanı taptısap, ben baldarını ben taptısam şehirdeyken. Men hem sizlerden soranam. Menin akçamda, mali 3 komünat üyü geçse getirtirdi. Men o şoğam neye güyömün? Onun baldarı var. Men nevrem var, üyde 4-5 nevrem var. Özüm can kızım, jeturgan nanımcı kalbadı. Şu balanın arkasına buna bugün ben şunda şermendelikке geldim. Kımbatlı jurnalist, sizden soranamın. Uşuluyum, menin akırkı neme kılgan bir ön nasiya örterini algan elem. Oşanın akçasını kayıt bolsa da berişim gerek. Arendaga aldım ele, oşanı satı veriptir. Satıp kazino oynaptır. Şonu neme kılıp koyuңuzdardı surana. Ayağına çeçiplerinizdi suranamın dep. Aliyev Rahman men. Рахмат. Так, мына азыр мен костюм жыртылып кетти окшойт. Ичи тыртылдап эле. Өтүп атты эле мына иштери. Жыртылып кетти. Азыр муунтуп атып, эптеп колдон чыктым. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, силер жанагы милицияга кабар берсеңер болот. Азыр силер деле чалгылачы милицияга. Милиция өзү негизи ушу эмелерди, казинолорду издеп жүрөт, кайсы жерде болсо. Анан ооба. Назад тутам. Анан кайра эле милицияга чалабыз. Милициянын реакциясын көрөйлү азыр. Чалып коюңуздар, сиздерден суранычы. Эжеке. Сиз апасы болосузбу жана отурган баланы? Мен сүйлөп бакалым. Балаңыз канча отурду? Качантан бери ойнойт экенин билесизби? Оор акыбалда. Давлениясы бар. Операция болгондо ушунун артынан ушу баланын аркасынан операция болду. Кай жериңизден операция болдуңуз? Ойнуман болдум, кебөрөймөн болдум. Азырам ушу таптатып турбай кетип атам. Мына ишип кеткен көрүнүп атат. Аллергиям бар, ишпеде. Ой санадан. Азыр бизде мына Ош шаардык милициясы казино жок деп айтат. Барсак эле, кармасак эле ушу казинолорду жабабыз, тыябыз деп айтат. Ош шаардык милициясы Ошто сойкукана да жок деп айтат. Анан эми мына результатын өзүңүздөр көрүп атасыздарбы жыйынтыгын? Азыр буга чейин дагы бир казино Ошто жанагы Ош шаардык милициясынын кызматкерлери тапкан экен. Ал кызматкерлер азыр ошол менин угушума караганда бул балким чын эмес болуп калышы мүмкүн, бирок алар дагы айтып атат. Укканымча ошол казинону жапкан балдар, азыр туткан, бетин ачкан балдар азыр жумуштан айдалып иштебей жүрүшөт экен. Демек бул жерде баягы Ош шаардык милициясынын дагы бул жерде катыштыгы барбы деген шегибиз бар. Шектен кенге менин акым бар. Так. Азыр mo балаңыздан сурап көрөлү. Азыр сиз айтсаңыз дагы бир күндө канча адам ойнойт ушул жерде? Bir günde 70-80 bala gidiyor. 70-80 бала. Kamil 70-80 olsa 100 adam. Ошо милиция өзү Özdörü gözüme. көзөмөл кылышабы? Сиз билесизби? Дана? Gelişet de bir geldi. Akranalar gelişet. Var yok nerede? Hazır gözünüz gördünüz az akranalar gelgen. Жок, алар го охрана экен, жанагы охрана агентство дегендер бар да. Bizler karabayt bir yerde. Hiç kimse karabayt. Niye kırtasın, niye bir yerde, niye olat, niye var bir yerde kendini. Karabayt bir yerde. Азыр мына урматтуу көрөрмандар, мына көрсөңөр болот. Мына жер өзү негизи мына 1, 2, 3, 4 дом турат. Мына чоң-чоң үйлөр турат. Көп кабаттуу 10-12 кабаттуу үйлөр. Бул жер мына Ош шаарынын мына Келечек базары турган жер. Наркы жактан мына Ош мунарасы деген үй бар.
Мынау жакта эски Аргымак деген автостоянка. Бул жакта Ошмонун жанагы музыкалык факультети бар. Келечек базары бар. Кыскасы бул Оштун кайнаган борбору десек болот. Бул жерде милициялар тынымсыз жүрүш керек эле. Бул жерде эл билиш керек эле дегендей. Анан кантип ушуну 2017-жылдан бери мына 3-жыл кетип атыптыр. 3-жылдан бери Ош шаардык милициясынын кабары жок болсо ушудан. Ош шаардык милициясы мен түшүнбөйм ушунучу. Алар көзөмөлдөп атабыз дешип атат. Коомдук тартипти толук биздин колубузда дешип атат. Кылмыш жөнүндө кандайдыр бир маалымат түшкөн эле болсо биз дароо бизге кабарлагыңыздар дейт. Жакшылар, бул жерде казинобу? Эмне анан бул? Бильярдный клуб. Бул жака бул туташабы, туташпайбы? Мынау жер экен. Бул жакта мынау чоң мына адамдар жашоочу комплекс бар бул жакта. Бул борбор да мындай алганда. Көкүрөктөрдү эзип салган окшойт. Милицияга бирөө жарым кабар бердиби? Милициядан кабар жок. Биз турабыз. Жана охраналар келип бизди бир-эки төпөчлөп туруп, кайра ичине кирип кеткен бойдон чыга элек. Бул жерде азыр биз менен кошо Оштогу Нур деп аталган телеканалындагы кабарчылар жүрүшөт. Азыр эмне кылайын деп атасыздар эми сиздер? Милицияга арызданайын дегениңиз менен мына балдар айтып атат. Милиция көрмөксөнгө салат. Укук максанга салат деп атат. Эми толук сиздин жардамыңызды гана күтөм мен. Жөн биз айлык төлөп, милицияларды айлыгын төлөп иштетип атпайбызбы? Биздин тартипти, коомдук тартипти, мыйзамдуулукту сактап бер деп атпайбызбы? Кийин сактап алса мындай казинолор ачса, жабылганы канча жыл болду дегенсе, жабылбай мындай болсо мен түшүнбөй калдым. Мен 3 жылдан бери 3 коммунат үйдү уттурду, 3 портерди уттурду, машиналарды уттурду, көрүнгөн бала иштеп келет, тапканыбыз ушундай болду эле болсо, өзүбүз пенсионер болсо, кемпирем ооручан болсо, мен түшүнбөй калдым. Кече бирөөнүн портерин алып арендага минип аткан жерде акырып сатып, дагы кирип баарын уттуруп бериптир. 350 миң сом уттуруп бериптир. Акыркы жолу ошо 350 миң уттуруп атат. Кече 3 күн издеп баланы араң таптым. Таап келсем ушундай катуу топзага калса, ушундай деп ушерди келип көрсөттү. Анан мен сиздерге буйнудан кайрылууга туура келди. Азыр эми мындан ары каяка кайрыласыз? Прокуратурага жазасызбы? Мен аракет кыламын. Жогорку сот керек болсо Сооронбай Жээнбековичке чейин барышка аракет кылам. Эгерде мен өлбөсөм. Мен 63-кө чыккан чалмын. Эгерде Кудай мага өмүр бербей алып кете турган болсо, анда калды. Эгерде ушун мен аягына чыгам деген ниетим бар. Мен керек болсо Сооронбай Жээнбековге чейин барамын. Бирок Сооронбай Жээнбеков ушуга мындай бир адекваттуу реакция кылат деп ишенесизби? Пока ишенишим ак. Азыр ишенесиз, Азыр ишенишим ак. Андан эмнени талап кылат элеңиз? Эмнени сурайт элеңиз? Акчалардын кайтарылышынбы же? Мен ушул кече булардын жазаланышынбы? Булардын дагы буларды жаппагандыгын, срок жогого тартылсын. Анан кийин меники кечеки мен бирөөнү алган 350 миң сом акчамды кайтарып берсе, мен доом жок. Эгерде кайтарбай турган болсо, мен жогорку сотко да кайрылам. Мына Жанар Акаевка кайрылсаңыз ошол чечет деп атат. Мен депутаттарга чейин барамын, спикерлерге чейин барамын, аракет кылам. Колум жетишинче барамын. Жанар Акаев чечет деп атат. Бул казино кимге таандык экенин билесиңерби? Эч ким билбейт. Кожоюну ким экенин билбейт, Биз азыр туура суроо бердиңиздер. Биз азыр мына делюкс эмесине кирип көрөлү. Мына мейманканасына. Ушул жерден сурап көрөлү. Бул кимдин мейманканасы, кимге ижарага берген, ошол жанындагы кичинекей пристройканы. Азыр биз менен болуңуздар. Мынака. 10 кадам жүргөндөн кийин бул жерде кайнаган эл жүрөт. Саламатсызбы агай? Кандай, жакшысызбы? Тынчпы? Жардам. Милициядан жардам керек эле, милиция жокко? Күтөтасызбы? Финансовый брокер дейт, Grand Trade ТТ дейт. Биржевые курсы дейт, ценные бумаги дейт. Менимче ушул окшойт.
Мына казиного таандык жанагы жарнага окшойт мыналчу сиздер көрүп аткан. Себеби жөнөкөй гана мейманканада мына дүйнөлүк биржадагы курс тууралуу маалыматтын билбейм кимге кереги бар. Мына Делюкс мейманканасы, азыр кирип көрө аласыздар мен. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Биз түз эфирдебиз, мен Азаттыктын кабарчысымын, бул Нурдан келди эле. Администраторуңуздар менен сүйлөшсөк деди келе да. Менин атым Идрис, фамилиям Исаков. Келелекпи? Мына жаныңыздардагы казино турбайбы? Жаныңыздарда. Анан эмне ал? Ошол казино деп айтып атышат да азырчы. Биз ичине кирсек казино окшойт, мына киргизбей атышат. Биз бирок кирип чыктык. Билбейсиздер, а? Бирок мына кимге ижарага бергендирсиздер балким? Же өзүңүздөр ачкансыздарбы? Билбейм, биз бере албайбыз. Бизден сурамыз. Администратор качан келет анда? Кечирээк келет, а? А сиз анда сурап туруп эле ушул маалымат каражаттарынан сурап атышат деп сурап билип бериңизчи, суранабыз, э? Себеби ал ижарага берилген болсо ким экен ошонусун. Жок, макул, ошо администраторбу, балким ошол кожоюнбу, ошо бирөө жарымга чалып билип бериңизчи. Ал боюнча биз маалымат бере албайбыз. Бере албайсыздар, э? Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Атымды деле айта албайм. Эмне булар биз бере албайбыз дейт. Азыр мен бир азга мына түз эфирди үзүп турат окшойм, себеби ар ким чалып атышат. Мындай бергенбиз, эмне болуп жатат, милиция түз эфирде көрдүк, заряд жөнөтүлдү, наряд жөнөтүлдү дейт. Эмне сүйлөйүн деп турасыз? Мен Момбековго, Жанар Акаевго, Сулаймановго, Сулайман жердешим болот. Ошонун айылынан болот. Алтынбек Сулайман. Алтынбек Сулайман. Ошолам жакшы иштейт. Момбекке ошолорго кайрылам, ошолорду чечип берсин. Казинолор эле жабылып калса, сиз ойнобой коет белеңиз деп сурап атышат. Казино жабылса, мен эле ойнобойм, эл ойнобойт. Болду. Макул, рахмат. Мен Алтынбек Сулаймановдун жердеши болом. Момбекке, Жанар Акаевго кайрылам, ошолор жаптырып берсин. Ошолор элдин көйгөйүн чече турган адамдар. Рахмат. Муну жапса башкалары көп да дейт. Көп болсо ошолордун даректерин берсеңиздер, азыр биротоло эле ошол жерлерге дагы барабыз биз сиздер менен бирге. Мында милиция дагы келди окшойт, саламатсызбы? Мындай жакшысызбы? Сиз участковыйсузбу же кандай? Бул жерде казино бар экенин билчү элеңиз сиз? Казино бuyakta игровой зал деп айтышкан эле. Анан текшерген эмессиздерби сиздер? Жок, текшергенбиз. Жабылган эле. Кандай жабылган эле? Жабылган эле полный. Анан кимдики экен бул? Өзүм арендатор. Өзүңүз тааныштырып коесузбу? Менин атым Алтынбек, милициянын капитаны. Шаардык милициясына. Шаардык милициясына. Азыр бул жерде айтып атышат да, мына 100 миң деген сомдорду уткурдук деп атат. 2017 жылдан бери иштеп атат деп атат. Жок, 2017 иштегенин билбейбиз. А беркилер 2017-ден бери ойноп атабыз деп атпайбы? Билбейбиз. Ичим жок демекпи? Бар экен ичкерде. Милициядамыз. Азыр милиция келип Идристи кармап кетсе, таң калбагыла дейт. Бегал Адамов неге кызыкмын? Көрбүз ишенген адамды Кыргызстанда казинолорго тыюу салынган. Жоопко тартылбаса биз барабыз. Арам акча тешип чыксын. Ишенбей эле туруңуз. Өлкөдө казино мыйзамдуу түрдө жабылган. Казиного кошуп тармактык оюндарда жабылган. Ак үй реакция кылбайт, милиция долияда. Кыргызстанда кумар каналарга тыюу салган. Эч нерсе келбейт колуңардан. 100%. Так. Президентке кайрыла бергиле. Жанар чечпейт. Делюкс Алыкулов мыга таандык дейт. Мына Акпрестен дагы келишти. Бул жигиттин аты Бекмамат. Кандайсың? Түз эфирден көрүп келдим. Мына ачты. Саламатсызбы? Жакшысыздарбы? Ачтыбы? Мына эми ача элек, турабыз. Сиз ким болосуз? Мен де шайлин салам көмүшөрдөчү. Аты жөнүңүз? Топовай Туле Маканович. Бул жерде казино бар экен билчү эмес белеңиздер? 2017-жылдан бери. Булар казино деп атпайбы?
Өздерің алтын билбейт го, казино. Егес кайда bunun? Азыр эч ким жок. Кетип калышты. Çakır егес bunu. А бул жер анда эмне казино болбосо? Çakır oldu. Ha? Ya geldi mi? Özellikle joktu badık. Bak özüңөр көргөндөй эле ошол А, сен туткунда болду эле азыр. ичкерде калып кеткен мен. Ичкерде калып кеткенде кол телефонун колумду кайрып, Калып коюшкан. телефонумду алып, ичинде видеолордун баардыгын өчүрүп, биз ошол аныктоо үчүн эле эмне максатта келдиңер деди. Биз аныктоо үчүн эле келдик. Эгер мыйзамсыз болуп туруп, эгер мыйзамдуу иштеп аткан болсо, биз мыйзамдуу экен деп чагылдырабыз. Мыйзамсыз иштеп аткан болсо, мыйзамдуу деп эме, мыйзамсыз экен деп чагылдырабыз деп калсак, мен ошол ичкерде колумду кайрып, А, мен баятан бери ойлоп атпаймынбы сен качып кеттиби жок деп. телефонумду алып, анан ичиндеги видеолордун бүт баарын өчүрүп салышты. Жанагы башында келгендеги видеолордун баары уже сакталган жок менде. Баарын тартып алып калышты. Bul yer kayar eken. Эми бул жер ошол арызданып келгенде бизге ошол арызданып барган адамдын айтуусу боюнча ал адам казино деп айтты. Бирок эми казино эмеспи, кандай кызмат көрсөтөт, эмне иштейт, бирок аны мисалы укук органдарын алар такталуу, аны барып мисалы биз ушул эки тарабын тең чагылдырып билет болчубуз. Мисалы акыйкаттуу адилеттүүлүгү чагылдырып берет болчубуз. Эмне максатта иштеп атат, кандай максатта иштеп атат, ошонусун чагылдырып берет болчубуз, бирок тилекке каршы андай кырдаал бизге эме болгон жок. Мүмкүнчүлүк түзүлгөн жок. Hazır gelsen uşul kim karoçular eme kıldı bunday. Bol sağlık, toskol yaratты. Эми Тüm медиадан да келишти. тоскоолдук жаратып өтө эле кол салып болмой кылган жок, болгону ошо колуму кайрыды. Анан аял кишилер асылды, эми аял кишиге мен асылган жокмун. Анан просто эле колуму кайрыды, телефонуму алды, кол телефонуму алды, ичинде видеолорду баарын өчүрүп салды. Video kamerаңар бар беле? Видеокамера Сыртта калтырган болчубуз. Биз баштап ичин текшерип алалы деп кирген болчубуз. Биз просто эле кандай максатта иштейт, эмне болуп иштейт, ошону билүү үчүн эле ушул азаттык ноштого барса, Эдирис Исаковго менен ушака чогуу киргенбиз. Администрация оставляет выбора не достигшим 22 лет, вход строго запрещенный. Азыр администрация заведения не несет ответственность за утерянные вещи, фотографировать и снимать на видео строго запрещено дейт. Азыр бул балдардан дагы бир аз эметип коелу. Тактап алалы. Кана жанагы жигит? Жана ойногон жигит каякта жүрөт? Şurada bala öyle. Ha? Bala şurada öyle. А, ушул жерде. Бул кишилер азыр могу ата энеси ал. Мен түзөлдүм азыр. 3 күндөн бери 350 миң сом тутуп туруп, будан мурун дагы ойногон эле 3 комнатты дагы 45 миң долларга алган эле, аны дагы уттурган экен, биз аны билбеппиз. Ушуга чейин болуп атыр. Ал дагы үй дагы жок, машина дагы жок, квартира дагы жок. Бала неме кылды? Мен түшүнбөй калдым, мен өзүм тарбия кылган балама өзүм түшүнбөй калдым. Эмне кылышымды эле билбейм. Азыр эми бирөөнүн портерин алып неме кылдык эле, 350 миң алдык эле. Эми мен ага кантип жооп берем, эмне сатып берем билбейм. Мен азыр өзүм шоковой состояниеда. Могу жерде азыр милиция көзөмөлдөп турат деген пикирлер жазылып атат да. Көзөмөлдөбөсө 2 жылдын ичинде шаардын борборунда турган, мына сыртындагы мына открыто деп жазылып турат, ичинде эч кандай жана жарнамасы жок. Arası çok da bir. Бирок мына жарнамаларды билесиз да, сиз мына казиного таандыгыраак ошол жарнамалар экен. Сиздер билбедиңиздерби ушундай? Yok, ben bilgen yok. Текшерген да жоксуздарбы? Bilgen yok. Эч кандай шек да жаралган жок. Арыз да түшкөн Çalgan эмес. ne soşumda? Буга чейин жанагы стадиондун жанындагы казинодон дагы утуп курдум деп атат да. Ал азыр жабылганбы, жабылган эмеспи? O yaktı biletken o yaktı. Ziyaret ettim. Tepkiri çakır yaptım. Мындай мыйзамдуу иштесе болобу? Hocam ne iş atlandı? Jolları çabuk jaldı. Казино мыйзамдуу иштеп атышы мүмкүн да азыр, э? Bilmedim onu точно içime. Olay turu sen çaldı. Чынында казино мыйзамдуу деп атат. Gel basaya. Жок, биз азыр түзөтүп эле көрүп атабыз. Yok ben acele gömdüm. Так. Азыр ошондо биз эмнени күтүп атабыз азыр? Азыр эмнени күтүп атабыз? Наряд жөнөтүлдү деп атат эле. Okuyun peki. Alo. Азыр мен муну Operör falan direkt var bir deli psikiyatrist çalışıyor. Biz uçakçılar geldi poltra. Operör falan direkt var bir ağaç sonuçta. так азыр мен муну эме кылайын. Азыр муну түз эфирди өчүрөм, өчүрүп туруп Азаттыктын каналына котором. Ошодон көрүңүздөр. 1 мүнөт, э? Давайте. Так.